Эки миң он жетинчи жылы өтө турган шайлоо таза өтүшүнө ишенесизби? Жок. Бу жерде ушунча киши отурат. Кыргызстанда дагы бир 4 миллиондой калган, Москвада бир миллиондой жүрөт. Мен бирөөнү көрө элекмин ишенем деген 3 кишиден башка. 3 киши гана айтат таза өтөт деп. Үчөөнүн башкасын таза өтөт деген уга элекмин. Мурунку шайлоодо кандай себептер менен сиздин партияңыз жогорку кеңешке өтпөй калды? Ушул себептер менен да, мына мен сүйлөп аткан себептер менен. Сизге быйыл өтө турган шайлоодо ийгилик каалайм, Кубатбек дейт. Рахмат Кубатбек мырза. Сизге дагы ийгиликтер болсун. Эгер сиздер элестетип көрсөңүздөр, ушул микрофонду, ушул сөздөр Кыргыз жогорку кеңешинде айтылып атат. Элестеттиңерби? Эмне болмок? Ошон үчүн өтпөйт бүтүн Кыргызстан. Бардык кадровый саясатты, то есть верхушканы алмаштыра аласызбы? Же дагы эле 90-95 Ак үйдүн азыркы адамдары менен иштей бересизби? Кандай гарантия дейт? Гарантия адамдын өзүндө. Адамдын өзүндө азыркы Ак үйдө иштеп аткандардын ичинде дагы мыкты адистер бар, жок эмес. Бизге башка адисти ким берет? Владимир Ильич Ленин 17-жылы революция кылгандан кийин мыкты керемет адистердин бардыгын орус падышачылыгында кызмат кылган азаматтар калды. Илимпоз акылмандардын бардыгы ошол жерде калды. Бизде эле ал. Бул Акаевдики, бул Бакиевдики, бул Отунбаеваныкы, бул Атамбаевдики. Аныкы эмес. Ал элдики. Ошон үчүн мыкты, колу, көкрөгү, ою таза азаматтар, кыздар, сабаттуу азаматтар болуш керек. Кимдин мезгилинде иштегенине карабай. Баягы жеп жутарлардын бардыгы ал жерден шыпырылышы керек. Ким болбосун ошого карабай. Адаканыке Кыргыз Республикасынын паспортун жөнгөнгө салсаңыз, өзбектер менен тажиктерди да көтөрүп жүрөт. Ошонун айынан бизди жаман көрүп атышат дейт. Бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдуку зыркырайт дегендей болуп, кече Санкт-Петербургда болгон окуяны уроженец из Киргизии дегенде эле менин жүрөгүм зыңк эткен. Эми биздин ошол жакта жүргөндөргө зыяны тиет. Себеп алар сурабайт кимсиң деп. Уроженец Киргизии деп коет. Болду, бүттү, түшүнүктүү болот. Ошондой болуп, бир кишинин кесапаты менен нече адамдар зыркырап калат. Мына паспорт биздин карап көргүлө. Эң жеңил алуучу мамлекеттик документ бул Кыргыздын паспорт экендигин дүйнө билет. Бир көк кагаз таштадың, ар жактан паспорту жазып берет. Эмне үчүн? Тартиптин жоктугунан. Тартип жок. Баягы мен айтып аткан жерлердин ичинде ошонун баары бар. Мадумаров тартипти каттуу орнотот, диктатура орнотот деп эле коркушат. Баары эле калтырап коркушат. Эл коркпойт, карапайым эл. Чиновник коркуш керек. Мадумаровдун диктатурасы орнобойт. Мыйзамдын диктатурасы, адилеттүүлүктүн, тазалыктын, ыймандуулуктун диктатурасы орнолушу керек. Азыр көптөгөн саясатчыларды карасаңар эле биринчи кезекте эмне деп баштайт? Экономиканы көтөрүш керек, өндүрүштү жандандырыш керек, инвестиция тартыш керек, банкты көбөйтүш керек, финансовый политиканы оңдош керек. Жок. Бирөөсүнүн оозунан чыкпайт. Ыйман деген сөз чыкпайт. Мен тескерисинче айтам. Бардык нерсени токтотуп, ыйманды бекемдеш керек. Ыйман. Ыйман бекемделген жерде мыйзамдын деле кереги жок. Ыймандуу мамлекетте бирөөнүн акысын бирөө жебейт. Ыймандуу мамлекетте бирөөнүн аркасынан бирөө ушак айтпайт. Ыймандуу мамлекетте бирөө бирөөгө зыян келтирбейт. Ыймандуу мамлекетте өзүнө каалабаганды кошунасына каалайт. Мына ошондой коом болгондо бул коом бактылуу, эки дүйнөсү бакытка оролгон коом болот. Мен Кыргызстанды келечекте ушундай коом кылгым келет, ушундай коом болсун деп тилейм мен. Ал банкасы өскөн, анан акчасы көп, анан экономикасы дүркүрөгөн жок, андай болбойт.
Куршап шайлоо округунда 2 жолу депутат болдуңуз. Кантип ойлойсуз? Сиз өз милдетиңизди аткара алдыңызбы? Мен жалгыз Куршап үчүн аткарбайм мен. Мен жалгыз өзгөн үчүн же Ош үчүн же бир Жалал Абад үчүн аткарылбайт. Депутаттын жазган мыйзамы бүтүн Кыргызстанга бирдей иштейт. Депутаттын кабыл алган чечимдери Кыргызстандын баарына бирдей иштейт. Эми Куршап деп айтып калдыңар. Таза суу программасына кирбей калган жерден таза суу программасына киргизип койгондугун айта берген болсом, мен эмнеге корком мен ушуларды айткандан. Кээделер айтат, атайын да айтат. Сиз унчукпайсыз ушуларды айтпайсыз. Эмне үчүн айтпайм? Себеп жасаган ишиңди айта берсең, соо кете берет, натыйжада жуулат. Муну эл көрсүн үчүн жасалган болуп калат. Биз көптөгөн жерге барып, жакшылыкты көрсөткөнүбүздө дагы мен аркамдан камера көтөрүп жүрүп көрсөтпөйм. Себеп жакшылыкты жаса, оң колуң бергенди сол колуң билбесин дейт. Себеп мен акыретке даярданышым керек. Президенттикке даярданып, жашоого даярданып, карлыкка эмес, акыретке даярданышыбыз керек. Баарыбыз акыретке даярданышыбыз керек. Ким билет, ким качан кетерин. Өмүрбек Текебаев Кыргыз Республикасынын 70% закондорун мен жазган, ошол закондор менен иштеп келе жатат дейт. Ошого кандай дейсиз? Деди да, дейт. 70% эч ким жаза албайт. 70% 70 мыйзам жазса мүмкүн. 70 мыйзам. Мен 10 жылдан 12 жыл деп коелу, 12 жылдай депутат болуп, менин жазган мыйзамдардын баарын эсептегенде бир 30 мыйзам болот. А Кыргызстанда канча мыйзам бар билесиздерби? 3000ге жакын мыйзам бар. Анын 70%-ы 2100 болот. Өмүрүң жетпейт аны жазганга. Сиздер туура эмес түшүнүп алсаңыздар керек. Кээ бир мыйзамдардын 70% позициясы менин статьяларымдан, сунуштарымдан деп айтса керек а киши. Азыркы президент күздөгү шайлоодо бошойбу же дагы болуп калабы? Сиз билгениңизди айтып коесузбу? А киши айтпадыбы? Мен бошойм, бирок кетпейм эч кайда деп. Кетпейм дейт. 2 революцияны тең мен жасадым дейт. А биз издеп жүрөбүз ким жасады экен деп. Сиз президент болсоңуз Бакиевди алып келе аласызбы дейт. Экөөүн тең Кудай кааласа. Экөөүн тең, мен жана жооп бердим. Кенен жооп бердим. Кордойбу, коргойбу, сыйлайбы, сыздатабы, ырдатабы, аны эл чечиш керек. Туурабы? Эгерде жүзү жарык киши болгон болсо, өзү башын көтөрүп эл арасына чыгат. Эгерде күнөөсү болгон болсо, үйдөн чыкпайт. Үйдөн чыкпай калыш эр азамат үчүн түрмөдөн 5 беттер жаман нерсе бул. Бийликке келип калсаңыз, билим берүү системасына кандай толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизет элеңиз. Мен жана айттым, 7 жогорку окуу жайды мен мамлекеттин карамагына алам, калган эмне болсо ошол болсун. Эгерде жалган диплом алам десеңер, ала бергиле. Бирок мамлекеттик ишке 7 гана мамлекеттик университетти бүткөн адистерди кабыл алмакпыз. Ош мамлекеттик университети, Кыргыз мамлекеттик университети, Айыл чарба университети, медициналык университет, жанакы БГУ деп тил, дүйнөлүк тилдер университети кылып коймокмун мен аны. Себеп биздин мыкты котормочулар болуш керек. Англис, Кытай, Япон, араб, испан тилдеринде биз өзүбүздүн котормочуларга өзүбүз ээ болушубуз керек. Бардык тармактан политехникалык институт калмак. Анан калгандарын карап көргүлө. Керекпи, керек эмеспи? Азыр ошончолук айыл чарба багытындагы адистерди тарбиялаштын кажети барбы? Мамлекеттиңдин 2 кою барбы? Жок. 50ден ашык университеттин баары юристтерди даярдап атат. Четинен карасаң сабатсыз. Арыз жаза албайт. Адвокат чыкпайт жакшы. Кереги барбы? Жок. Эки эсе зыян тартып атат кыргыздар, жигиттер. Эмне зыян тартып атат? Кыздары дагы зыян тартып атат. Эмнеге? Бечара Байкуш Ирсалаттын кызынан калып калбасын, Марапаттын баласынан калбасын, Ашымдын, Алымдын баласынан калып калбасын, 1 жыл сайын бирден өгүзүн сатып, дагы бир бекерчи жумушчуну даярдап атат.
Кыргызстандык жарандардан срогу бүтүп калган паспорттарын өзүбүздүн консульстводан алмаштырса болбойбу? Консульство ошон үчүн консульство. Мөөнөтү бүтүп калса ошол жерден сиздердин паспортуңуздарды алмаштырып беришти милдеттүү. Болбойбу эмес, милдеттүү. Мына ошон үчүн консульство ачылат. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Россияда жашап жүргөн кыргыздардын азаматтарын өзү үчүн партияңызга киргизип, Россиянын чоң шаарларына штаб ачса болобу? Болот. Эгерде ушунчалык каалооңуз болгон болсо, бириккиле эле дагы жанагындай уюмдарды түзүп атканда биз ушундай түздүк деп жарыялагыла. Москвада балдар ачты го. Мадумаровду колдоо деген кыймылын ачты. Эми ошолор айтып атат, ушуну бүткүл Россиялык кыймылга айландыралы деп. Ачса болот, бардык нерсени жазса болот. Жанар Акаевдин тагдыры эмне болот? Алла билет. Алла билет. Көз ирмелип кайра ачылганга чейинки мезгилде эмне болорун Алладан башка эч ким билбейт. Бир акылман келип мечитке, ошол мечиттин имамынан сурайт дейт. Таксыр, мага монча акча карыз берип турасызбы? Кийинки жума намазга келгенде кайтарып берейин десе, имам айтат дейт. Ошол жумага чейин тирик жүрүшүңүздү сизге ким кепилдик берди деп. Бул улуу сабак. Бул бербейм деген сөз эмес. Бир сөздү кошуп айтыш керек да. Алла насип кылса деген сөздү кошуп айтыш керек. Ошондуктан Жанар Акаевдин тагдыры эмне болот? Эмне болушу мүмкүн? Мен тек божомол гана айта алам. Мына азыр бир азамат көрсөтмө берип атыптыр. Менден акча сураган, акчаны бергенмин деп. Жанар Акаев аны качан алды десе, мындан бир канча жыл башта дейт. Эмне үчүн ошондо айтпадым? Эмне үчүн Жанар Акаев соңку мезгилдерде өзүнүн көз карашын, пикирин ачык айтып баштагандан кийин анан ушул иш чыгып атат? Бизде 120 депутат эмес, 7 областка 2ден депутат кылып койсо болобу? Бардыгы бириге 14 дейт. Болбойт. Болбойт. Себеби анын ак жагы бар, кара жагы бар. 14 кишини жөн эле бир үйгө киргизип алып сүйлөшүп алсаң болот. Болгондо дагы 2ден деп өзүң тандап атасың да. Бул бутафория болуп калат. Бул жалган. Бул болбой турган нерсе. Адахан Кемсамаевич баардык немелерди туура айтты. Жана Алтынбек деген жигит сурап берди го, орусча. Алтынбек, биз билебиз. Биз 20 на паттага 40 жыл жашадым, мен 32 жылдан бери иштеп жүрөм. Губернатор Урусали болуп жүргөндө Адахан Кемсамаевич келген бул жерде, театрда жолугушуп, ушул жерде кыргыздар менен да жолугушкан. Биздин эсибизде ушу 4-жол жолу келиш. Эки Турмуш шаарында. Жанагы депортация деп айтып атасыңар, азыр эмнеге Санкт-Петербургда болгон теракт боюнча неге депортация болуп атат? Себеби бажыңар көрүп атасыңар, бажы каналда айтып атат, Кыргызстандын жаран экен, азыр граждан Россия. Ал жерде анын улутун айткан жок. Ошон үчүн кече 2 күн рейд болуп атат бачы. Кече уже Октябрьский районда 15 адамды депортация кылды, железнодорожныйда 3-өн. Бир кыргыз, экөөсү Өзбекстандын граждандары. Аны туура түшүнүш керек. Ана бизде мындай бар, кыргыздарда азыр регистрация границадан өтүп келгенден кийин биздин ошо регистрация кылгыла убагында 1 жылга трудовой договор менен трудовой договор болсо 1 жыл жүрсө болот. Себеби биз таможня союздабыз. Анан кеберкелер мындай фальшивый кылып алат дагы, бирөөнүн колуна 300 сом, 200 сом, 200 сом берип туруп фальшивый кылат дагы, ошолор чыкпай атат компьютерданчы. Аны туура түшүнүш керек. Биз аракет кылып көрдүк кечечи. Себеби мына Санкт-Петербургда болгон иштен кийин бар жогун депортация кылды. Кече сотточу. Алып калабыз деп билет апардык, болбоду. Көп эле аракет кылдык балдар мененчи. Биздин жарандардан 2-3 эле кетти, калган жалаң Өзбекстандык. Өзбекстан, 2 Тажикстандыкы, 1 Азербайжандык болду. Анан ушу Адахан Кемсамаевич, сизге чоң рахмат. Ушундай келип өзүңүздүн
Şu bu jigitler менен экиден ошағанда кыргыздар менен жолугушуп өзүңүздүн оюңузду айтып жооп суроолоруна жооп берүүңүзгө сизге чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик, ден соолукта болуң. Ошону менен бирге силер дагы бар жок ошо жерде кыргызстандыктар, кыргыздар, жигиттер бар жоңорго мен да чын ден соолукта болгула, ишиңерде ийгилик, ынтымактуу болгула, бири-бириңерди поддержка кылып, бири-бириңерди карап жүргөнүңөргө мен тилектешмин. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн Адахам Кимсанбаевич келип, өзүнүн алтындай убактысын суроолор берилди. Сиз эмне кыргыз үчүн иш кылдыңыз деп. Мен айтар элем, кыргыз үчүн кылган иштердин эми калганын тизмелеп айтып өтүп кетти. Өзү айтпаган ченде дагы ушу кыргыз үчүн сиздерге, бизге ушу мына азыркы туңгуякка такалып калган мамлекетибизди кантип сактап калуу, кандай жол менен ошого барууну ар бир элге, ар бирибизге жеткирүү үчүн өзүнүн акчага дагы эч нерсеге тең келгис алтындай убактысын кетирип, Россиядагы бардык мекендештерибизди кыдырып, биздин мекенчилдигибизди, аң сезимибизди бир аз көтөрүш үчүн ошого карата жакшы түшүнүктү берип кетип отурат. Эсиле түшүнгөн болсок, биз буга ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Действительно биздин мамлекет азыр биздин Кыргызстанда саясий кырдаал өтө курчуп, эң эле акыркы жеткен чегине келип турган чеги. Буну баарыңыздар көрүп атасыздар, социальный сайттардан көрүп атасыздар, окуп атасыздар, кандай кыйынчылык, кандай ушунчалык катаал учурга келип отурабыз Кыргызстан азыр. Мен Челябинск шаарынан келдим. Челябинск шаарында кыргыз диаспорасынын жетекчисимин. Атым Зыйна, фамилиям Бакирова. Сиздерге рахмат чоң. Ден соолук каалайм. Эми мына суроолордун баары бүтүптүр, көрдүңөр. Бирөөңөр дагы айта албайсыздар. Менин суроом калып кетти деп, же бар ошондойлор. Мен жаздым эле окубай койдуңуз дегендер жокпу? Бардык суроолорго жооп бергенге аракет кылдым. Мен сиздерге дагы бир жолу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык билдирип кетким келет. Менин каалаганым ушул. Могул жерде жүргөн азаматтардын ким болбосоңуздар дагы эң негизгиси жадырап, жайнап, өз элибизге, өз жерибизге аман эсен барганыңыздарды мен чын жүрөктөн Алладан сурап кетем. Себеп ар бир мамлекеттин чыныгы байлыгы ал ошол мамлекеттин эли. Мамлекеттин кем байлыктары алар убактылуу. Бүгүн бар эртең жок. Алтының болобу, көмүрүңбү, темириңбү, мунайыңбы, газыңбы, бүгүн бар эртең жок. Нукура чыныгы байлыгы бул эли. Ошондуктан сиздер сыртта жүргөн биздин байлыксыздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар, ар дайым жакшылыктарда жолугушуп жүргөндү Алла насип эткен болсун баарыбызга. Рахмат.